идиш жугурду. Эртең менен уйсаган чыкканда эле күйгүзүп коём. Ичи кандай. Кир идиш болсо 1 саат, 3 саатка күйгүзүп коём. Бир эмес идиш болсо 1 саатка, 1,5 саатка күйгүзүп коём. Биздики көбүнчө эле ушу сүттөн там уйсагандан чыккан идиштер. Бул жерде бир нерсени туура эмес салып калган окшойт. Чыкпай атат да, ылдый жагы тосуп атат уже. Ылдый кызы тосуп атат. Ушинтип экептеп салыш керек, мейливчи ушинтип ылдый жагы тосот. Мондай идишиңер барбы кыздар? Бул немесин кетирип таштайт. Могу жериндеги алтыны бар болот го. Ошону. Баарыныкын кетирип таштаган, конфет салыштыкын дагы. Муну ушундай сүт койгуч кылып алган. Бул тустун посудомоечный өзүнүкү. Биринчи келгенде ой укмуш монтип тазалап жууйт болуш керек дегем да, жок андай деле жуубайт. Бул бакчта күнөөгө иштедим. Ошо Москвада иштеп жүргөндө алган немелер. Бул 2 күндө жыйналат. Өткөндө бир неме кошуна келин айтат. 2 күндө анан жуусаңыз, бул эмне 2 күнгө чейин ичинде идиш ушинтип тура береби, анан ачып андан көрө колго эле жууп таштабайсызбы? 2 күн тура берет дедим. Буга жууган баары деле башкача. Яғни. Короче, анан мындай көп нерселерин жакшы кылып, эртең менен күйгүзүп туруп уйсаганга кетип калам, кечинде загружать этип коём да. Эртең менен турам дагы күйгүзүп туруп кетип калам. Болду, мына азыр саат где-то 10 болуп калды. Уйду кетип коюп, мына жак бер жагын тазалап, ичине эс алып турсам, уже даяр. Баары даяр. Монун немесин жакшы жуубай калыптыр. Кээде ушинтип жакшы жуубай калат. Аны колго эле жууп коём жакшы жуубай калганда. Сайрага эле салып бербейм. Жумуртканын эле сковородкалары го деп азыраак жууп коём да 1 сааттыгы. Бирок крышкаларды сонун кылып жуйт. Бул айдан уюткан кастрюль. Бул кастрюльга айдан уютам. Менин эмем душевой жакта да, посудомоечныйчи. Суу ысыткычтын астында. Ошого бүт ушинтип чыгарып алам дагы. Анан наркы комнатага ташыйм, кухняга. Кухняда место жок болду. Буларды анан жууп коюм кайра. Фирмасын сурасаңар, Медея деген эле арзан эле фирма. Россияда иштеп жүргөндө Bosch, Samsung'дарга жууп жүргөн. Аларга, конечно, жетпейт экен, бирок болот. Колго жуугандан көрө жакшы.